Данияр Курманбаев күн сайын бир нече саат машыгып, таэквондонун ыкмаларын жакшыртуунун үстүндө иштөөдө. Себеби ал 26 апрелде Аргентинанын борборунда өтө турчу таэквондо боюнча эл аралык мелдешке барат. Ал жерге дүйнөнүн эң күчтүү спортчулар чогулат. Я еще с аргентинцами не спарринговался. Мен аргентиналык спортчулар менен мушташып көргөн эмеспин. Мен үчүн бул биринчи жолу болот. Мен 19 жаштамын. Мындай эл аралык жана алыс жакка алгачкы чыгышым. Азыр талыкпай машыгып жатам. Бул турнирде жеңиш менен кайтам деген ишеним чоң. Белгилей кетсек, Данияр Курманалиев таэквондо боюнча Аргентинадагы мелдешке жөнөп жаткан кыргызстандык жалгыз спортчу. Федерациянын президентинин айтымында, Кыргызстан мындай абройлуу турнирге биринчи жолу катышып жатат. Новый виток истории таэквондо ITF. Негизи бул мелдешке дүйнөнүн алдыңкы таэквондочулары барат. Биз спортчубузду болушунча даярдап жатабыз. Профессионалдуу мелдешке биздин өлкөдөн эле эмес, жалпы континенттен Данияр эле барууда. Албетте бул кубанычтуу кадам. Федерациянын президентинин айтымында Аргентинага виза алууга кыйынчылыктар болууда. Себеби бул өлкөнүн элчилиги Кыргызстанда жок болгондуктан документтерди Москвага барып тапшырыш керек болот. Сами билеты стоят очень дорого. Наши аргентинцы... Учак менен баруу аябай кымбат. Себеби Аргентина аябай алыс жайгашкан. Уюштуруучулар ал жактагы чыгымдарды көтөрүп бере турган болду. Ошондой эле виза алуу кыйын. Себеби биз документтерди алып Москвага барышыбыз керек. Азыркы учурда таэквондо боюнча команда бир эле Аргентина эмес, Японияда өтө турган эл аралык турнирге дагы даярданып жатат. Ошондой эле федерация Кыргызстанда таэквондо боюнча чоң эл аралык турнирлерди өткөрүүнү пландаштырууда. Телегетелев, Мирлан Жаныбеков, Алтар, Бишкек.